бүгүн сөз кыла турган маселе мына кечээкү жакынкы күндөрдө болбоду парламенттеги талаш тартыш, бийлик менен депутаттардын талаш тартышы деп коелу жалпысынан алганда. Андан кийин мына өткөндө мен колдоп сүйлөгөм реформа жөнүндө. Мына саламаттык сактоо министринин жасап аткан реформасы, анан мына калемдешим Эркин Тоо газетасынын башкы редактору жасап аткан реформалар жөнүндө мен колдоп ошолорду сүйлөдүм. Анан элде ой сен колдогон кишини мына камап атат го жактаган дейт. Анан мен айтып атам, мен эмес, аны президент эле колдоп аткан, Алымкадыр Бейшеналиевди маселен катуу колдоп аткан. Бирок 7 айып менен эл аралык кылмышкер катары жана кылмышкердей кылып спецназ менен кабинетинен алып барып жана кишендеп алып кеткени чындыгында адам элди мындай эл арасында абдан бир түшүнбөстүктөрдү, эл арасында уудуу кептерди пайда кылып атат да. Эми бизде реформанын жолу ушундай катуу болуп келген өзү. Мына Акаев доорунан бери реформа дегенде эле биздин президенттер үркүп турат, үркүп келди. Реформа жасайбыз деп эле айтып атышат, айтып келген баары эле реформа жасалбай биз ушул акыбалга келдик да. А мен колдогонум ошол мырзалар, жана мен айтып аткан Алымкадыр Бейшеналиев, анан жана Бакбурбек Алиновдор өзүнүн ошол тармагында реформа жасайбыз деп далалаттанып аракеттенген. Ошону көрүп мен колдогом. А реформа деген жолу катуу. Реформа деген сөз эскини талкалоо, жаңы прогрессти, жаңы ыкмаларды алып келүү, жаңы адамдарды алып келүү. 21-кылым бүгүн. Биз болсо баягы эски эле баягы ыкмада, эски жолдо жүрөбүз да. Конкурстук жолдор менен президент болордо урматтуу Садыр Жапаров канча жолу айтты, конкурстук жолдор менен алып келебиз деп. Бул ишке ашпай турат чынында. Конкурстук жол болсо, тандоо болсо, анан ошондон баягы 1000ден бири тандалып чыныгы адыскөйлөр келет эле. Андай болбой атат. Мына эми Алымкадыр мырзаны 7 айып менен камап атат. 7 айып деген эмне деген? Айып коюлуп атат. Анда эми ал буга чейин эмнени карашкан, мисалы үчүн. Ал эми ошол түз жанагы батырдык жасап, эскинин тамырын жулуп, жанагы монополияга айландырып алган ооруканаларды эле эмес, окуу жайларды дагы, мисалы үчүн мектепке чейин, маселен, Илимдер академиясынын институттарын монополия кылып ээлеп алган адамдар көп бизде. Канча жылдан бери отурат. Кыпындай мамлекетке пайда келбейт. Же өзгөрүш жок. Аларды өтө кыйын тамырын жулуш деген. Азап менен тозок. Мына ошондон анан реформаторлар тетиги Чынара Жакыповадан баштап илгерки 30 жылдыктын башында, эгемендик алгандын башында Чынара Жакып кызы деген ошол Жакыпова деген реформатор чабылган ушундай. Ошондой курмандык болуп кете берет реформаторлар. Бизде ушундай. Менимче президент мына калыстык аракет жасады азыр. Генеральный прокуратураны да алды кызматтан. Эми убактылуу деп коелу. И Алымкадыр Бейшеналиевди четтетти, буйрук чыгарды экөөнү тең калыс болду. Эми эркин комиссия иликтесин, кимиси туура, кимиси ката, ошону аныктап президент ортого коюш керек. Ошондо эл ишенет. Элдин башы маң азыр. Эми өткөндө парламенттеги мына тамаша иретинде айталычы, Ызырынбай алардай, Ызырынбай эле айталычы, тамаша иретин. Дакан коросунун урушун эске салды да, балдардын урушун эске салган. Бийлик менен Ташиев менен маселен УКМКнын баш жетекчиси Ташиев менен Адахан Мадумаров депутаттын экөөнүн айтышы. Эми ушул 30 жылдан бери ушинтип чайпалып, ушинтип бири-бирин куугунтуп, бири-бирин ушинтип кармаштырып эле келатат кыргыз бийлиги. Бир элди ойлоп, элди алга жылдыралы деген бир ачык айкын комплекстүү подходдор, орусча айтканда аракеттер болуш керек эле да. Эми кандай болгон күндө дагы бийлик өзү, бийлик ийкемдүү, дипломат, билимдүү, 21-кылымдын жанагы күрөө тамырын сезип, азыр ошондой аракет жасаш керек эле да. Эми ал депутат айтат ошондой, сын айтылат бийликке, а сын көтөрүмдүү болуш керек. Бийлик көтөрүмдүү болуш керек. Бийлик ийкемдүү, дипломатия, билимдүү болмойнчо дагы кайталап айтайын. Күнүгө изденүү керек. Эл башкаруу деген бул
ilgeriki Konfusiy aytkan el başkarуу önörü önөр attığının teresi de. Oşon üçün men Madumarov'tu da. Madumarov da sындап жүргөн кишимин. А бирок Madumarov акыйкатты айтат. Көп жеринен. Элди аралап жүрөт. Депутаттын сөзүн угуш керек. Ошо бийлик болгондо көтөрүмдүү болуш керек. Мына 30 жылдан бери илгерки Манас тоорун айтпай эле коелу. Кечээки эле тарыкталачы Ормон хан, мына бияктагы аркалык кыргыздардагы, түштүк кыргыздардагы Алымбек татка бабаларыбыз эмне болду? Жөөлөшөбүз деп өзүлөрү мерт болду. Бийлик жөөлөйм деп эл ошо эл арасынан чыккан кишилерди. Ал эми мынабы 30 жылдыкты алалычы. Ушул күч колдоном, жөөлөйм, камайм деп өздөрү кайда ушул президенттер. Эл бүгүн кайда? А президенттер кайда? Мына элдин ишеничи ушундан кеткен. Ушундай бийликке азыр дагы ошондой башы маң болуп, ушундай акыбалга келип атат да. Ошон үчүн мен мына бийликтин башында турган инлерибиздеги туугандарыбызбы, жердештерибиз мисалы үчүн ушул мырзаларга айтарым да, ийкемдүү дипломатиялык акыйкаттык бийлик жүргүзүү керек. Антпей жанагыдай бири-бириңерди талкалайм, сындырам, камайм деген деңгээлге түшүп алсаңар, анда эски кетменди басканың тырмокту басасыңбы, эски эле иш. Аны кыргыз башынан өткөргөн. Кыргызга эмне керек бүгүн? Кыргызга ошол мамлекеттин азыр казынасынан медеп эле берип койгон бекер тамактын кереги жок. Эл өзү оокат кылып атат. Элди түз башкарып эле калыстык менен чек араларды бекемдеп, идеологияны бекемдеп, түз жолдо алып кетиш керек. Башка мындай маселелерден элдин башы маң болуп атат. Мен элди аралап жүргөн катары, эски журналист катары калыстыгымды айтайын дедим да. Ушундай акыбал азыр.